Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Биз азыр Оштогу 30 адырдан кийинки Кайрагач айылында Ош-Бишкек трассасынын боюнда турабыз. Ушул трассага жакын жерде сатыла турган үй бар экен. Ушул көчөдө жайгашыптыр. Киргенде оң жактагы экинчи катарда турган үйдө. Дарегине сиздер Оштон чыгып 30 адырга, 30 адырдан өтүп Кайрагачка келесиздер. Тиги жерде дүкөн бар. Мына жакта жаңы мектеп курулуп атат. Ошол мектеп курулган жерден бир аз өтөсүздөр. Сары заправкадан дагы өтөсүздөр дагы оң тарапка ушул көчөгө бурулуп киресиздер. Бирок андан кийин дагы бир көчө бар экен туугандар. Ошо акыркы көчөгө жетпей бурулуп кирсеңиздер болот. Алыстабай туруңуздар, биз сатыла турган үйгө жетип келип калдык. Чоң трассадан унаалар өтүп жатат, көрүп турасыздар. 70-80 метр ичкери кирсеңиздер эле сатыла турган үйдүн номери 5. Ушул үй сатууга коюлуп атат. Азыр бир аз убакыт бөлүп, чыдап, башка каналга которулбай, ушул үйдү аягына чейин көрсөңүздөр, колдон келишинче обзор кылып тартып сиздерге көрсөтөбүз. Кандай болсо ошондой, болгондой тартып көрсөтөбүз. Жалпы жер аянты 8 соток экен. Менимче жеринин узун туурасы 20-га 40 окшойт. Чегарасы мына ушул дубалдын кызыл тумбасынан баштап, ылдый жагы болсо мына кошунанын дубалынын фундаментине чейин барып такалат экен. Бул үй болсо өзү жалпы мына летний кухняны кошкондо 7 бөлмөлүү очок канасы менен курулган үй экен. Артында чоң сарайы бар, Г формасында курулган. Ал сарайын дагы көрсөтөбүз. Чарба жака, сарай жака бул жагынан атайын 4 метрлик жол таштаптыр. Дарбазаны дагы кошумча чарбалык чоң дарбазаны ушул жака, мына бул үйдүн времянканын аркасына ушул жерге коюп туруп, анан бул жагына дубал урулса, ушул жак чарба жагы болот. Чатыры көрүнүп турат, ал жакта сарайы бар. Ал сарайын дагы азыр барып көрсөтөмүн. Өзү мына бул үйдүн тушун эле дарбазаны бир аз ичкерээк куруп коюптур. Мына кошуналардын дубалына туштап 3 метр бери чыгарса, дарбазаны бул жака чыгарып, которуп, көчүрүп койсо дагы болот экен. Бул жака дагы дарбазаны тушма-туш орнотсо болот экен. Үйдүн чатыры көрүп турасыздар. Тыныке менен жабылыптыр. Ацинковка тыныке менен. Анан таза суу киргизилип, мына бул жака септик дагы жасалыптыр туугандар. Анда кирели, көрөлү. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул үйдө азыр эч ким жашабай, бош эле турат экен туугандар. Мына бул маңдайда бери карап курулган үйдө болсо 4 бөлмөлүү, 4 бөлмөсү бар экен, ортосунда коридор менен, бүт ремонту менен даяр. Бул жакта болсо времянкада 2 бөлмө кирме чыкма. Анан кошумча бул жагында санузели бар экен. Бул жагында болсо летний кухнясы, анан бул жагында очок канасы бар экен. Эми чекеден тааныштырып көрсөтө берели. Дарбазадан киргенде эле оң жакты бурулуп карасаңыздар, үстүнө тапчан коюлат экен, асты болсо 8 тонналык суу кампа резервуары бар экен. Ушул резервуардан анан бул жака очок канага, санузелге суу тартып кетиптир. Алдындагы проход, мына көрүп турасыздар, тепкич менен нарагынан да, берагынан да көтөрүлүп чыкканда, ушул жерде жолу бар экен. Туурасы 1 метр. Анан бул жактагы тосмолору да бул бүт жасалып, чатыры менен кошо өстүрмөсү дагы кагылган экен. Терезе эшиктери пластик, алюмин каражаттары менен жасалыптыр. Бисмилlah. Бир жак чекеден кирип тааныштырып көрсөтө берели. Бул эшиктен киргенде эле оң жакта очок канасы жайгашкан. 3 очок, бүт моорулары менен, дубалдары, очоктун айланалары, үстүлөрү бүт кафел болуп жасалып, казандары дагы коюлуптур. Бул жака суу чыгарылыптыр. Газовый электропечка коюптур. Кухнянын атайын эмерегин коюптур. Бул жагында болсо тамактануучу жайы. Бул жак аябай кенен. Кааласаңыздар тапчан коюп алсаңыздар дагы болот экен. Ушу чай иче турган жайы. Бүт гүлдөп, бул жагына сүрөт тартып, бул жагына обой жабыштырып, ушундай ремонт кылып жасаган экен. Патологу болсо ОСБ, полу болсо ДСП. Бул жагына травертин тартып коюптур. Жарык бүт ушул жактан кирип турат экен. Эми бул жака жүрүңүздөр туугандар. Мына үйдүн сырткы фасадын жакшылап, шыбап, декор кылып, же травертин тартып жасап коюш керек экен. Аны эми мүмкүнчүлүк болгондо жасап аласыздар. Бул жака кирели. Үйдүн ичине кирип келдик. Мына бул ортоңку коридор. Киргенде болсо туурасы 4, узундугу 5 метр, 20 квадраттык коридор бар экен. Дубалы бүт обой, эшиктер жыгачтан жасалган эшиктер бардыгы окшош. Потолок болсо мына МДФ каражаттарынан жасалыптыр. Полу болсо ДСП экен.
Бул жакта 4 бөлмө бар экен. Чекеден көрсөтөлү. Оң жактагы 2 бөлмөгө кирсек, бул жакта кирме чыкма экен, 2 бөлмө катар жайгашыптыр. Бүт мындай көрпө төшөк жүктөрү менен, паластары менен турат экен туугандар. Эми сатып алсаңыздар, булардын баардыгын көчүрүп алып чыгып кетсе керек. Бул жашаган, отурган үй туугандар. Көрдүңүздөрбү? Холл. Кышында 2 бөлмөнүн ортосунда печка иштейт экен, тамакта бышат экен, чай да кайнайт экен, үй да жылыйт экен. Бөлмөнүн туурасы 4 метр, узундугу 5 метр, 20 чарчы метр чыгат экен. Потологу МДФ, дуалы обой, терезеси пластик, полу ДСП. Эшиги жыгач. Бул жакта болсо дагы бир бөлмө бар экен. Бул бөлмө дагы ушу 4ке5, 20 квадрат чыгат, спальный. Дуалындагы обой гүлдүү, потологу МДФтен жасалган, формаланып. Терезеси арт тарапта сарай жагында турат. Эми жүктөрүн алып чыгып кетсек керек. 2 бөлмөнү көрсөттүк, Бул жакта дагы 2 бөлмө бар. Ортодо бир спальный. Бул детский болот. Мына балдар уктоочу бөлмөсү. Узун туурасы 4ке4,5, бир терезелүү экен. Балдардын Париж обою жабыштырылыптыр. Потологу МДФ. Ушундай гүл түшүрүлүп, форма жасап коюптур. Полу ДСП. Жүктөрү турат. Сол жактагы эшиктен киргенде бул бөлмө зал, конок бөлмөсү. Бирок толук ремонту бүтө элек. Шпатлевка обой иши эле калыптыр. Полу ДСП экен, аны сырдап эле койсоңуздар болду. Мейманкана узундугу 7 метр, туурасы 3,5 метр чыгат экен. Бир терезеси бар. Потологун жасап коюптур. Люстра, лампа коюп койсоңуздар эле болду экен. Бул залы болду, конок бөлмөсү. 4 бөлмөсүн көрсөттүк. Эми бул жакта дагы 2 бөлмө времянка курулуптур туугандар. Ага тепкичтен түшүп, кайра эле наркы тепкичтен көтөрүлүп чыкканда, бул жактын дагы тосмолору тосулуп, үстү козероктору бардыгы жасалыптыр. Эми мына эшиктен киргенде, биякта 2 бөлмө катар жайгашыптыр. Бул жакта дагы времянка 2 бөлмөлүү, жашаган үй, отурган үй туугандар. Көрүп турасыздар, бул чакан бөлмө 3,5га 4,20 окшойт. 3,5га 4,5 размериндеги бир бөлмө экен. Кыштама бөлмөлөр. Дуалы жидкий обой, потологу ОСБ, полу ДСП. 2 бөлмөнүн ортосунда печкасы бар. Кышында тамак да бышат, чай да кайнайт, үй да жылыйт. Ортодогу эшиктен бияка кире турган болсок, биякта спальный бар. Чакан спальный мына. Узун туурасы 4ке4, 16 квадрат окшойт менимче. Чакан бөлмө экен. Мында да бир терезеси бар. Жарык ушул жактан кирип турат. Потологу ОСБ экен. Эшиги жыгат, полу ДСП. Эми санузелин көрсөтөлү. Бул жакка жүрө турган болсок, санузел бар. Төрдө санузел жайгашыптыр. Полу дуалы бүт кафел болуптур. Көрүп турасыздар мына. Суулары киргизилип, насостору коюлуп, арестондоруна чейин орнотулуп, төрүндө болсо жуунуучу жайы жасалыптыр. Бул жакта болсо раковинасы коюлуптур. Төрүндө форточкасы бар экен. Потологу болсо ошо тыныке каражаттарынан жасалыптыр. Бул жак санузел. Мына жакка канализация трубасы менен таза сууну алып келип коюптур. Бул жерге менимче кир жуучу машина койсо керек. Ушул үй туугандар, үйдүн алды мынандай 2 унаа бата турган площадка, евро брусчатка басылган. Дарбазасынын иш жагынан көрүнүшү ушул. Үйдү көрдүңүздөр, эми сарайды көрсөтүп коелу сиздерге. Алыстабай туруп туруңуздар. Бир аз убакыт калды. Кудай кааласа, ушул жерден үй издей тургандар болсо, ушул үйдү бир кызыгып алып көрөсүздөр. Мында болсо атайын эшик койгон экен. Эшикти ичинен ачып, сыртына чыга турган болсок, жанагы эле биз көрсөткөн 4 метрлик жол менен үйдүн артына бакка, сарайга өтсө болот экен. Бакка, сарайга дегенибиз бул жак бак боло турган жайы. Көрдүңүздөрбү мына? Бул жакта чоң чарбасы бар. Сарай. Сарай үстү чөпкана, 2-чи кабаты. Астына болсо 14 бука бата турган же саан уй бата турган малканасы бар. Мына жагы бош эле турат. Бул жак чекесине болсо көрүп турасыздар, сырткы ажаткана куруп коюптур. Мына чекеге менимче отункана, көмүркана кылып, анан бул жакка ушу тооккана, торпоккана, койкана куруп алсаңыздар болчудай экен. Бул жакка болсо, ошо буга чейин жашап жүргөн учурда көрүп турасыздар, мал карап, мал байлап, ушундуп чарбаны иштеткен экен. Мына жагына бир проход жасаптыр. Ортодо болсо лотокчосу, анан полу кирпичтен жасалыптыр. Акыруу, нар жагы проход. Үстү мына жабылган, ылай дагы басылган окшойт менимче. Ушул жерге мына 2-2ден эсептегенде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 окошко. 2ден эсептегенде 14 бука же саан уй батат экен. Сарайдын ичин болсо,
самандуу сары топурак ылай менен шыбап коюптур жакшы. Мына жерден чатырга чыгып туруп чөп түшүрөт экен окошкадан. Бул жерди загон кылып пайдалансаңыздар болот же бак кылып пайдалансаңыздар болот. Жалпы жер аянты 8 соттук экен. Үйдүн баасын айталы эми сиздерге. Үйдүн баасы $45.000 кеми бар экен. Анан варианты да бар экен. Ушу шаардан квартира болсо алмашат элек дейт. Мына бул тосмо нарака дарбаза болуп жылат буюрса. Ошо $45.000 сатууга коюп атат. Бул эми Кара Суу районуна караштуу 30 адырдан өткөндөн кийин Кайрагач айылында трассага 70 метр жакын жерде жайгашкан. Колдон келишинче сиздерге көрсөттүк, Аманчылыкта көрүшөлү. Үй жаккан болсо, ээсинин номерин биз экранга жазып койдук. Мына кошуна туштагы кошунасы жашайт экен. Ылдыйда дагы бир кошуна турат. Мына аркада бир кошуна үй салыптыр 2 кабаттуу. Бул бүт элек экен, али келип жашай элек. Бирок наркы көчөлөрдөгү кошуналар жашап аттыр кадимкидей. Мына жакта дагы бир кошуна үй салыптыр. Бул да жашап атабы, жашабай атабы билбейм. Бирок наркы кошуна уже жашап атыптыр. Өзү көчөдө көп деле үй жок экен туугандар. Мына жерде бош жер тилке бар экен. Таза суунун турбалары мына. Көрдүңүздөр, $45.000 эсептеңиздер. Анан соодалашыңыздар, бир аз түшүп берет. Варианттары болсо, варианттарын дагы караштырат экен. Аманчылыкта көрүшөлү. Кызматыңыздарда тез кабарчы Атакул Жалилов болду. Бүгүн сиздерге тез кабар Турак Чай каналдарыбыздан ушу сатыла турган үй көрсөттүк. Өмүрүңүздөр узун болсун, ишиңиздер жүрүшсүн. Өмүрүңүздөргө, тапканыңыздарга, ишиңиздерге Аллах Таалам береке берсин. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ылайым ушул үйдө тойлор болсун, жакшылыктар болсун.